Ай сайын төлөйсүз. 2020 жылы Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү атайын каражаттар менен трансферттерди эске алганда 8 миллиард 457 миллион сомду түзгөн. Болжол менен бекитилген каражат 9 миллиард 477 миллион сом болсо, киреше бөлүгү 1 миллиард 19 миллион сомго аз аткарылып, ал 89,2% түзгөн. Бул тууралуу эсептөө палатасынын шайкештик аудит жөнүндө отчетунда айтылды. Ал эми чыгаша бөлүгү жыл башында 10 миллиард 231 миллион 972 миң сом өлчөмүндө бекитилсе, ал жыл ичинде 9 миллиард 656 миллион сомду түзүп, 1 миллиард 363 миллион 936 сомго кем аткарылган. 2019 жылы план боюнча бюджеттик киреше бөлүгү 8 миллиард 755 миллион сом болсо, иш жүзүндө 8 миллиард 479 миллион сомду түзүп, 96,8% аткарылган. Ал эми чыгаша бөлүгү план боюнча 9 миллиард 187 миллион сом деп бекитилген. Жыл ичинде чыгаша 8 миллиард 720 миллион сом болгон. Бардыгы болуп 6 миллиард 391 миллион 555 миң сом финансылык тартип бузуулар аныкталган. Каралган материалдардагы коргондоруна башкы прокуратурага отчет берилет. Алар дагы өзүнүн ишин алып барат болуш керек деп ойлойбуз. Эми мындан ары баягы өтө чоң мындай кадрлардын алмашуусунан келип чыккан мүчүлүштөр экен. Мындан ары мындай нерсени кетирбешке биз дагы аракет кылып, ушу чыгарылган мүчүлүктүн баарын ордуна коюу үчүн биз дагы көзөмөлдү катуу жүргүзөбүз. Шаарга кире турган киреше бөлүктөрүн толук камсыз кылган эмес, такташкан эмес, дебиторлук карыздарды өндүргөн эмес. 19 жылы шаар боюнча киреше бөлүгүн 94% аткарган болсо, 20 жылы 85% аткарган. Ушундай болуп атат да. Чыгаша бөлүгү дагы ошондой болуп атат. Эми көптөгөн ишканаларда бул жерде айтып коюшум керек. Шаарда биздин ушул борбордук шаар болгондуктан бул жерде эң үлгүлүү ишканалар болуш керек эле. Тилекке каршы учет жагынан биз мындай талаптагыдай канааттанган жокпуз.